4-чү өндүрүштүк революция эмне күтүп турат? Бул сиздер жакшы билесиңер, мына беспилотный автомобиль дешет, 3D, 4D, 5D басма, өнүккөн робототехника, кибертехника, жаңы материалдар. Мына бүгүнкү күндө графен деген материал, жаңы материал чыкты. Ал стальдан да катуу, темирден и миң эсе жука. Бул революция башкалары караганда өзүнүн масштабы, көлөмү, татаалдыктары менен айырмаланат. Бизде келечекте ар кандай тармактарда таң калыштуу технологиялык секирик жана өнүгүү табын технологиясы күтүп турат. Экономикада бир робот 3 жумуш ордун кыскартып, Оксфорд университетинин баяндамасына ылайык 2020 жылдарга 50% жумуш ордун искусстволук интеллект ээлеши күтүлүүдө. Биз бул агымга кошо алабызбы? Ал үчүн балдарыбыз кандай билим алышы керек? Мына эртең келечекте эксперттер айтып атат, 153 кесиптик түрү жок болуп, анын окутууну кереги жок деп айтып атышат. Бүгүнкү күндө Илимдер академиясы, академиктер, окумуштуулар кайсы багытта иштеп жатат? Илимдеги ар тармакта болуп жаткан жаңылыктарды өлкөгө алып келип, аны өздөштүрүү, коомго жеткирүү багытында иш алып барылса жакшы болот эле. Ушул 4-чү өндүрүштүк революция даярдаш үчүн бүгүнкү биздин билим берүү системаны, илимди балдар бакчадан баштап ушул багытта окутуш керек. Ушул багытта ишти алып барып, биздин балдарыбыздын өзү негизи биздин өндүрүштү жаңы технологиялар менен камсыздаш керек. Рахмат.